Азыр разметка страниц деп коет, же болбосо Excel'deki баракчалардын форматы менен иштөөнү. Мисалы бул жерде азыр бизде таблица түрүндө көрүнүп турат, обычный форматта, жана негизги кадимкидей бөлүнүштүү иштеген баракта. Эгерде биз муну бир канча барактарга бөлүп чыгара турган болсок, Excel биз иштеп жаткан ушул маалымат таблица, эгер биз аны кагазга чыгарсак, A4 форматта чыгарсак, ал ушундай форматта чыгат. Биз ал жерге мисалы башынан бир кандайдыр бир маалыматтарды кошуп койсок болот. Бул баалар деп, башка колон титулга коштук. Буну да форматтасак болот. Мисалы чоңойтсок болот, кара кылып жазсак болот. Биз бул биринчи эле беттеги маалыматты ушундай маалымат менен иштегенден кийин бул колон титул болгондуктан баардык маалымат барактардын беттердин башында ушундай өзгөрүп калат өзү. Эми бизде нижний колон титул бар, алдыңкы колон титул. Биз бул жака кээ бир текст киргизсек болот. Же болбосо биз да бул жака мисалы жазсак болот, мисалы 1 жазсак, башка беттерди дагы бул бизде пайда болуп калат. Дагы башка айта кетчү нерсе эми мисалы мындай карап көрөлү, разметка таблицада эми ориентация таблица. Азырда бизде книжный формат деп коет, же болбосо маалымат же A4 барагы туурасынан болгондой болуп туураланып турат. A4 барак туурасынан болгондо биздин маалымат ошол туура турган A4 барактын үстүнө жайгаштырылып турат же тигинен турат. Эми альбомный бул горизонталдык түрдө жайгаштырсак, эгер маалыматты же биз бул маалыматты чыгарганыбызда баракка маалымат горизонталдык түрдө жайгашылып чыксын десек, азыр биз горизонталдыкты белгиледик, альбомныйды белгиледик. Эми карап көрөлү, ал ушундай форматта чыгат. Биз жана книжный дегенде биздин биринчи барактагы маалымат мисалы 2002 жыл менен бүткөн, а бул жерде 19 сап менен бүтүп жатат. Эми биз бул жерден альбомныйга көрсөк, бул 2002 жыл эмес, 2006 жыл менен бүтүп, дагы көп маалымат батып калды. Бул 2,5 барак болуп калды. Ушундай эле негизде биз бул жерде неменин сыртын, барактын сыртын өзгөртсөк болот. Чегин. Мисалы, аны дагы биз бул аралыкты көп калтыргандыгыбыз үчүн бош аралыкты бул 2005 эмес, 2006, мисалы бул жерде батпай калды, 2005 менен бүттү. Мисалы буну чыгарып эгерде биз чыгара турган болсок, ал мындай форматта болот. Жана биз книжный болгондо 2002 жыл менен бул жерден да маалымат бир баракка батып жаткан. Азыр альбомный жасадык, өзгөрттүк, бирок бул барактын чети менен маалымат башталган чекти биз көбөйттүк. Эми бул жерде барактын размерин өзгөртсөк болот. A4 болгондо ушундай форматта турду. Мисалы биз буну кайра книжный кылып өзгөртөлү. 2001 чегин да жөнөкөйлөштүрөлү. Эми размер мисалы A5 размери бар, A4-түн бул жарымы болуп калат. Эгерде буну карасак, бул же маалыматтын жарымы бул 2002 жылга чейин өтпөй экинчи маалыматка өтүп кетти. Анткени биз муну A4-түн жарымы болгондой форматтагы бир баракка жайгаштырдык. Аны мисалы чыгара турган болсок, мисалы ал ушундай форматта чыгат, аз гана маалымат батып чыгат. Же бунун дагы биз ориентация деп коет, альбомныйга өзгөртсөк, анда көбүрөөк маалымат батты, бирок барактын бардык бетине маалымат жайгашып калды. Батпай да калды. Анткени бул форматтагы барак, бул A4 барагынын жарымы, ал болгондуктан кичине болгон, 2 эсе кичине болгондуктан маалымат аз батат. Дагы бул жерде биз дагы өзгөртсөк болот, мисалы сетканы алсак болот, актай барактын гана үстүнө
Бул мисалы саптардын жана тилкелердин арасында сызыктарды алып койсок же кайра коюп койсок болот. Же заголовка, бул башындагы тамгаларды алып же бизге жардамчы болсун деп койсок болот. Ушундай форматта Excel'ды барак чыгарууда ушундай иштеп, ушундай өзгөртүүлөрдү жасасак болот.